Саламатсыңарбы? Аты жөнүм Жакшылык Ынтымак уулу. Мухаммед Мамбетов атындагы орто мектептин кыргыз тили адабияты мугалимимин. Бүгүн диалектилик сөздөр деген темада сабак өтөбүз. Сабактын максаты 3 багытты камтыйт. Биринчи багыты билим берүүчүлүк. Бул багытта болсо ушу диалектилик сөздөр тууралуу жалпы маалымат алабыз. Экинчиси өнүктүрүүчүлүк. Бул багытта болсо диалектилик сөздөрдүн буга чейин билгендерин дагы тереңдетип, алардын айырмачылыктарын, алардын бөлүнүштөрүн дагы да тереңирээк өздөштүрөбүз. Ал эми үчүнчү тарбия берүүчүлүк багытында болсо, ушул диалектилик сөздөргө болгон окуучулардын ой пикирин, көз караштарын өзгөртүп, диалектилик сөздөргө карата сый мамилени калыптандыруу болуп эсептелет. Диалекти деген сөз грек тилинен которгондо диалектос жергиликтүү тилдин өзгөчөлүктөрү деген маанини билдирет. Мындайча айтканда, жалпы элдик тилдин белгилүү бир территорияга тараган өзгөчөлүктөрүн диалекти деп атайбыз. Диалектинин төмөндөгүдөй белгилери бар. Биринчиси жалпы элдик тилде колдонулбайт, адабий тилде колдонулбайт, жергиликтүү аймактарда гана колдонулат. Анан бир диалекти менен экинчи диалектинин ортосунда сөздөр жана башка өзгөчөлүктөр түшүнүксүз болуп эсептелет. Ушулар диалектилик сөздөрдүн негизги белгилери болуп эсептелет. Эми окумуштуулардын пикиринде Болот Юнусалиевдин ушундай бир классификациясы бар. Акыркы классификация бардык окумуштуулар тарабынан жактырылган, кабыл алынган классификация болуп эсептелет. Ушунда кыргыз тилинин диалектиси ушу 3 топко бөлүштүрүлөт. Биринчисинде түндүк диалектиси деп аталат. Мында ысык көл, чүй, нарын, талас жана аралаш деген габорлор бар. Габор деген диалектинин ичиндеги дагы өз-өзүнчө бөлүнүп кеткен өзгөчөлүктөрдү габорлор деп аташат. Экинчиси түштүк чыгыш диалектиси деп аталып, буга Ош жана Жалал-Абад шаарларынын тегерегиндеги жашаган элдердин тили, тилдик өзгөчөлүктөрү, анан Чаткал, Аксы, Алабука райондорунда жашаган элдердин тилдик өзгөчөлүктөрү кирет да. Үчүнчү түштүк батыш диалектиси деп аталат. Буга айрым бир учурларда ичкилик деген дагы диалекти айтылып жүрөт. Ушул экөө синоним. Буга Кадамжай, Баткен, Лейлек районунда жашаган элдердин тилдик өзгөчөлүктөрү кирет жана мындан сырткары Тажикстандын Жергетал, анан Мургап деген райондорунда, Өзбекстандын Жизак, Ташкен, Сырдария деген областтарында жашаган кыргыздардын тилдери дагы ошол түштүк батыш диалектисине кирет. Ошолордун бир габору болуп эсептелет да. Эми бул диалектилик өзгөчөлүктөрдү, диалектилик сөздөрдү кантип айырмалайбыз? Бул айырмалоонун 2-3 түрү бар балдар. Биринчиси фонетикалык өзгөчөлүк менен аныктайбыз. Экинчиси грамматикалык өзгөчөлүк менен аныктайбыз. Анан үчүнчүсү лексикалык сөздөрдүн өзгөчөлүгү менен аныктайбыз. Биринчиси фонетикалык өзгөчөлүк. Фонетикалык өзгөчөлүк, мен кыскартып жаза берейин. Мында болсо а деген тыбыш бар. Биринчи эле ушул келет бардыгыбызга. Ушул а тыбышынын колдонулуп же колдонулбастыгы боюнча диалектилерге бөлүштүрөбүз. Мисалы, каль деген сөз бар. Бул адабий тилде кел. Же болбосо синоним таз. Таз деп колдонулат. Же болбосо ака деген дагы ушул а деген тыбыш менен келет. Адабий тилде бул ага. Кыргыз тилинде эки үндүнүн ортосунда калган каткалам үнсүз сөзсүз түрдө жумшалат. Бул акыркы эрежелерден болуп эсептелет. Андан кийин б-сында болсо ушундай бир өзгөчөлүк бар балдар. Эле. Эле деген
жардамчы этиш айрым диалектилерде эде болуп колдонулат. Андан сырткары жибер деген сөздө жардамчы этиште ушул мындай түрүндө колдонулат. Жүгөр. Бул экөө тең ушу түштүк батыш диалектисинде колдонулат. Эде деген мындан 1000 жыл мурун колдонулган өзгөчөлүк. Ушуну алар сактап калышкан. Үчүнчүсү бул өзгөчөлүгүндө сөз башында каткалаң п деген тыбыш бар болду. П тыбышы. Ушул тыбыш сөздөрдө бар жоктугуна карап ушул диалектилерге бөлүштүрөбүз. Мисалы, адаби тилде пут, же болбосо түштүк батыш диалектисинде ушундай өзгөчөлүктөр бар. Бүттүгү, же болбосо биз адаби тилге которгондо бүттүгү же болбосо бардыгы. Ушул фонетикалык өзгөчөлүктөр болуп эсептелет. Ушулар аркылуу аныктай алабыз. Экинчиси грамматикалык өзгөчөлүк болуп эсептелет. Грамматикалык өзгөчөлүктө 2-3 өзгөчөлүк бар. Экинчи грамматикалык өзгөчөлүк мында биринчи чу дегенде эле жактаандык мүчөлөрдөн кийин уланган жөндөмө мүчөлөр бар. Жактаандык мүчөлөрдөн кийин уланган и, с деген сыяктуу мүчөлөр бар да, жактаандык. Ошол мүчөлөрдөн кийин ушундай бир өзгөчөлүктөр бар. Мисалы, ата с дегенден кийин адаби тилде барыш жөндөмөсү булай турган болсок, н деген тыбышты кошуп туруп, анан атасына деп улайбыз. Түштүк батыш диалектисинде көбүнчө ушул өзгөчөлүк учурайт. Атасы га. Же болбосо ата с табыш жөндөмөсүн булай турган болсок, атасыны деп. Эмеде болсо, адаби тилде болсо, могу түшүп калган да, жок. Ушул менен аныктайбыз диалектилерди. Андан кийин дагы бир өзгөчөлүк бар. Ың деген мүчө бар. Экинчи жактын мүчөсү ушул сылык түрүндө колдонулабы же колдонулбайбы деген. Мисалы, түштүк чыгыш жана түштүк батыш диалектилеринде келиң деген өзгөчөлүк бар. Бул адаби тилге которгондо келиңиз деген сылык түрүн билдирет. Келиң, барың, отуруң дегендердин бардыгы бул грамматикалык өзгөчөлүктөр болуп эсептелет. Дагы көптөгөн өзгөчөлүктөр бар. Алардын баарын жазганда аз убактыбыз аябай ченери бизде. Жалпы жолунан ушундай. Үчүнчүсү лексикалык өзгөчөлүктөргө карай биз диалектилерди бөлүштүрөбүз. Лексикалык өзгөчөлүктөр. Буга бардыгы эле сөздөрдүн бардыгы булар ушул лексикалык жагына кирет. Мисалы, биздеги бадыбот деген ысык көлдө бадыбот. Мисалы, ака деген мисалы таласта апче деп колдонулат. Булардын баары ушул лексикалык өзгөчөлүктөр. Же үкө деп колдонулат мисалы таласта. Дагы мисалы раса деген сөз бар, көп колдонулган. Катта деген сөз бар, чоң деген маанини билдирет. Калла деген сөз бар. Ушулардын бардыгы үчүнчү лексикалык өзгөчөлүктөрүнө карай бөлүштүрөбүз. Эми ушул диалектилик өзгөчөлүктөрдү талбай изилдеген аябай мындай бир кыйын окумуштуу болгон балдар. Ушуну сөзсүз айта кетишибиз керек балдар. Жээнбай Мукамбаев деген.
ушул киши кыргыз тилинин диалектологиялык сөздүгү деген сөздүктү түзгөн балдар. Кыргыз тилинин диалектологиялык сөздүгү. Кыскартып жаза берейин балдар. Ушул сөздүк 2009-жылы жарык көргөн. Ушул илим чөйрөсүндө аябагандай мындай салмактуу Юдахиндин кыргызча, орусча, кыргызча сөздүгүндөй болгон мааниге ээ жакшы сөздүк. Ушул кишини дагы унутпашыбыз керек. Китеби бар балдар. Мектепке келсеңер китепканадан көрсөтөм. Азырынча ушул саламатта калгыла.